19 fevral 26 жыл Проспект Исхак Разаков көчөсүндө ХБК кичи шаарчасында турабыз. Өткөндө сиздерге ушул жерге келип тартып бергенбиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жердештер, достор, жалпы эле кыргыз элим, амансыздарбы? Кече Ош шаарынын мэри Токторбаев Жеңишбек Шермаматович өзүнүн арызы менен жумуштан бошоп, анын ордуна Жанар Акаев келди. Оштун мэрин баары Кыргызстан боюнча жакшы таанып, жакшы билип калды. Кандай иштеди, кандай иштерди кылды. Эми мындан ары Кудай кааласа ошол Жанар Акаевдин дагы бир иштерин көрсөк керек, жакшы иштерин Кудай кааласа. Сиздерге жолдун оңдоп түзөө иштерин толугу менен аяктайын деп калган жерлерин, жараяндарын көрсөтүп өтөлү дедик. Мурда өзүңүздөр билгендей бул жерлер бир өтө мусорго толгон, өтө бир балит жер болчу. Азыр эми караңыздар. Арыктар, мондай жерлер капкара болуп, бүт жер уже тазаланып жатат. Ош тазалык, Ош зелен хоз, мынакей. Каналдарды дагы ушуз караганда дагы бир тазалайбыз. Азырынча бул жер толук бүтө элек деп айтышты. Сиздерге дагы мына жерлерди баш аягына дери көрсөтүп берели. Арчалар бир аз кабарып солуп калыптыр. Кырып калышы керек эми. Былтыр мына жол жок болчу. Өтө аянычтуу деңгээлде болчу бул көчөлөр. Азыр эми карасаң асфальт басылып, жол өтө бир жакшы деңгээлде адамдарга ыңгайлуулук жаратып, жол бүтүп калды. Ассаламу алейкум. Алейкум. Жакшысыздарбы? Начальство бар экен, ким экен? Бригадир. Ким деген аты? Аты барбы? Топчан. Жакшы. Топчан болду. Топчан экен аты. Бул жерлер дагы толугу менен мындай чоң бетондор, мондай асфальттын калдыктары, окшон турбалар, темирлерди жумушчулар алып тазалап жатат. Мондай капкара кылып, жерди кара топуракка калтырып, андан арткандарын алып жатышат. Мондай жерлерди дагы эзип, жакында бүткөн жер болчу. Мынантип техникалар кирип, жолду уже талкалай баштаптыр. Уста экен, мына жерди талкалап салыпсыңар го уже эле. Мына жолду дейм. Талкалап салыпсыңар го. Бул ушу бойдон калып кетсе керек экен, мындай болуп. Мыналар, Бул былтыр эле бүттү эле да бул өзү. Жеп кайра оңдойбу аркасынан муну. Мына өз былтыр жаңадан эле бүттү эле. Эми бул кандай, жакшы эмеспи дейм. Техниканы өз бул жака жүрдүрбөш керек болчу. Былтыр жаңы бүткөн жерди бир жылга жетпей эле кайра талкалап бузган. Туура эмес го дейм. Мына начальство экен. Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Сизге бирек суроо.
Азыр не iş жүрүп жатат бул жерде? Мына жерде эски калып кеткен эле бар. Бетондар. Ооба. Ошолорду алып жашылдандырууга даярдап атабыз. Азыр бул жер эми мындай болуп жашыл болгондон кийин не болот үстүлөр? Бир газон. Газон болот, көчөттөр эгилет бир катар. Кандай көчөттөр? Жанагы бери айткан Өзбекстандан келген көчөттөр бар. Ай, Ошол бир катар мынандайдан кетет. Каказа темир жолго чейин. Кара сууга дээри. Темир жол. Карасуу жол. Нариманга дээри дең, а? Жашылдандырат, мына жашыл зона болот да. Мына жагы да, бул жагы да. Мурунку эски стройкалар полный бетондор алынып атат мына. Азыр бул кайра немеге өтүп кетпейби? Частный колдорго? Магазинге өтүп кетпейби? Азыр эми болду жол. Андай өтүп кетет. Мына жолду өлтүрүп да техникалар кара. Былтыр бүттү эле. Мына техника алдында бетондор алганда бузулуп атат да. Алдында бетондор болгондо. Бул жака чыгарбаш керек эле да, караң, мына жерден бүтүрүп, ушудан нары кетебеш керек эле. Анал жагы чыккан жери мынандай болот да. Мына ушул жакта деле ошондой болчу да. Мына бетон дең, а? Ушундай бетон болчу мына, карасаңар. Азыр капкара болуп сонун болуп калыптыр, а? Бул термелеп атат да эми, а? Таштарын алып. Таштарын алып, мынандай газон болот эми. Жашыл зона болот. Болду, рахмат. Мына көрүп жаткандай болсоңуздар, мына жерлерде азыр мына жерлерде таштар турат, бетондор турат. Мына ушуларды толугу менен мыналарды алып, тазалап, жашыл зонага даярлап жатат экен. Үстүлөрүнө бактарактар тигилет дейт. Мына ошол каналдар, баягы сыр болуп катылып турган каналдар. Азыр бул жерде мурда ушунун үстүлөрүнөн ар бир аркылуу бир соода түйүндөр, дүкөндөр өз билемдик менен салынып иштетилип жүргөн. Бул каналды эч ким билген да эмес. Ушул жерде канал бар экенин мына Шерман Матович Жеңишбек Токтурбаев агайыбыз келип көп сырларды бул жактан ачып, бир өтө чоң элге жакшы ишти кылып кетти. Аз иштеди, саз иштеди дегендей. Аз иш кылды, көбүрөөк жыйынтык көрсөттү. Бул тараптардагы бул жака келе элек. Учурда бул жерлер бир аз бардагыраак болуп турат. Мындай болгон жарыктандыруулар дагы ошол былтыр коюлган. Азыр эми бүгүнкү күндөн эсебинен биринчи күн Жанар Акаев ордуна, иш ордуна келип иши менен таанышып жатат экен. Эми Кудайым буйруса эртеңден шаарда чыгып Жеңишбек Токтурбаевге окшоп эртең менен туруп жүгүрүп иш кандай көрсөтөт, аны келечекте Кудай кааласа көрөбүз. Бүгүн орозо күнүбүздүн биринчи күнү. Туткан орозоңуздар ар дайым кабыл болсун дейбиз. Алла таалам орозону башынан акырына дээри тутканга насип кылсын, ден соолук берсин. Бул жерлер дагы ошол бир аз иштери калган. Кара жерлерди калтырып, ондой болгон чоң-чоң таштарды, шагылдарды алып жакын арада бул жерлерди дагы тазаласа керек. Билбейт экен эже. Каттала элек болсоңуздар, катталып кетишиңиздерди суранып кетет элек. Кайсыл тараптардан, кайсыл жактан көрүп жатасыздар? Комментарий жазып
ой пикир жазып Ош шаарынын учурдагы абалы кандай болуп жатат, мындан ары да кандай болот, комментарийге өз оюңуздарды жазып кетсеңиздер чоң рахмат.